келинди иттей кордогон, адам ордунда көрбөстөн мал кылбаган, ит кылдырбаган нерселерди кылдырган кайненелер бир окуя бар да. Bir kelin başım orada tapa dep kaynenesine kelет eкен. Kelin жалкоосунда, бекертисинде, жалкоосунда, тез кыймылда болсоң, аракетте болсоң, эсериң оорубайт кызым деп иштерди кылдырышты баштайт экен дагы. Көчө шпөр аны кыл, муну кыл, кээде эркек киши кылдырбаган стройканы кылдыргандар бар. Кыштын күнүндө паласты муздак суда жуудургандар бар. Ушундай кайненелерди билип жүрөбүз. Кээде күбө болуп калабыз теге каршы. Анан aradan күндөр өтүп, дагы баягы келин байкуш келет экен да. Апа, иш жагым ооруп атат. Биз ооруш деген нелигин билбейт элек келин алуубузда. Силер жаман чатак чыктыңар ушу 20 кылымдын келиндери, 21 кылымдын келиндери. Кичинеге болсо айырым ооруп атат, бунум ооруп атат, бутум ооруп атат дейсиңер. Ошо телефон сервиси бардыгы, бар ишиңди кыл, нан жап дейт экен. Ошондо барып ишини кылып жүрүп, дагы бир убакыттан кийин келин кайтып келип, апа, ичим башкача болуп атат, катуу ооруп атат. Көрсөтпөсөк болбойт, башка кылбасак болбойт деген учурда кайнене көрдү, билди. Көзөрү кызарып кеткен, ичи башкача болуп кеткен. Эми көрсөтүп койсом болбойт окшойт деп кайнене өзүнөн коркушту баштады, келинден эмес. Анан больницага алып барса, боор серьезу. Боордон уже жабыркап өтүптүр. Келин инвалид боло турган болуп калыптыр. Кайнене не кылды? Эмине менин балам, жанымдан буканымдан болгон балам инвалид келин менен жашап өтөбү деди дагы. Инвалид келинди көчөгө алып чыгып коюп, баласын жаш кызга үйлөндүрүп койду. Сиз канчалык сүйбөңүз, күйбөңүз, сиздин эриңиз, сиз бирдеке болуп калсаңыз, баары жаш кызга үйлөнөт. Бул реал нерсе. Күйөөңүз, сиздин күйөөңүз ооруп калса, инвалид болуп калса, сиз дагы башкага тиесиз. Бул бар нерсе, жашоону реал кабыл алганды билишибиз керек. Bir nерсе бар да, гүл, огородуңузда чыгып караңыз да, гүл. Кургап бүткөндөн кийин, Тынч океаны менен сугарсаңыз да, Ысык көлү суусун куйсаңыз да, ал өспөйт кайра. Неге? Кургап бүттү ал. Эми кургашты баштаган гүлгө бир тамчы суу куйсаңыз да, ал өсүп кетет. Неге? Ал керектүү учурда керектүү нерсе коюлду да. Мен эмне айткым келет? Бүгүн келиндер башыңыз ооруп атат, бутуңуз ооруп атат, бир нерсе ооруп атат, аны айтыш керек, көрсөтүш керек, көрсөтө турган жерге. Бүгүн унчукпай айтпай жүрө берет да, мен ооруп атса да, башка болсо да, анан качан серьезный болуп, бир суу чокуга чыгып жарлайын деп койганда анан көрсөтөт, ал учурда кеч болуп калат. Баягы оорунун алдын алган, дарылагандан жакшы да. Мекендешим. Ошондуктан урматтуу келиндер, эже карындаштарым, керек учурда өзүңүздү ойлошуңуз керек. Бул дегени кайненең айтканын кылбай кой, күйөөңдө сызыгынан чыгып кет деген эмес. Өзүңүздүн чек араңызды билишиңиз керек. Денсаулык биринчи орунда туруш керек.